Урматтуу туугандар, сиздер акыркы жолу кайсыл жерге барып эс алдыңыздар эле? Эстеңиздерчи? Аны комментарийга жазып коюңуздар. Мен сиздерге 8 жылдан бери туугандар, сиздерге кызмат кылып келе жаткан 3 жаңак эс алуу жайын сунуштаймын. Биз бүгүн азыр туугандар өтө сонун кооз жерде турабыз. Болгондо дагы Өзгөн шаарынын Саламайлык айылында турабыз. Бул өзү Саламайлык айыл өкмөт болуп эсептелет. Саламайлык айылына келесиздер дагы 3 жаңак эс алуу жайы кайсыл жерде десеңиздер, түп-түз эле сиздерди алып келет. Эми таңда кирип келсеңиздер, караңыздар, мына ушул жерден түз эле чоң жолдон 1 мүнөт жүргөн болсоңуздар, мынакей эс алуу жайга кирип келесиздер. Эки тараптарына сонун кылып мондой теректерди эгип коюптур, теректер аябай чоңоюп калыптыр. Анан бул жерде таңдар караңыздар, кирип келгенден баштап жарыктар өзүнүн жакшынакай болгон видео камера көзөмөлдөрүнөн бери бар экен. Мына ушул абжем сиздерди тосуп алат эми. Эже кандай, жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшы, иштеп атасыздарбы? Уже баштап алдык ишти. Жай келип калды эми. Элдер азыр каяка барып эс алсам экен деп жүрөт да. Мына азыр жакшы кылып көрсөтүп берели эми. Шашпай ар бирине токтолуп. Кандай дейсиз, а? Ооба, көрсөтүп берели, макул. Анда баштадык эжеке. Кирип келгенде эле конокторду сиз тосуп аласыз. Ооба, мен өзүм администратормун, ушул жерде өзүм тосуп алам. Бизде аябай салкын бул жер. Мындай тескей бет да, ошон үчүн аябай салкын, суук, постоянно ушундай шамал болуп турат. Жайындасы келип, ушу уктап кетеличи деп эле келишет да көбүнчө бул жерге. Анан бизде месталарыбыз сонун, мына каналдын үстүндө ушундай бир тапчандарыбыз бар. Суу өтөт астынанчы. Мына жерде суу өтөбү? Бул суу кайсы жактан келет? Бул мына ушу баш жактан биз суунун башындабыз да. Канаке, көрөлүчү жүрүңүз. Азыр бирок сууну токтотуп койгонубуз да, а так өзү суу постоянно ушул жерден алып турат. Туугандар, бирок суу келип атат экен. Ооба, Сарптымдуу суу болуп. Ооба. Анан ушунун үстүндө эле тапчандарыбыз жайгашкан мынакей. Кичинекей, чоң, ар кандай. Мына жакта дагы ушундай бир чоң беседка курулуп атат, азыр усталар иштеп атышат. Бул дагы бүтүп калат буюрса 2-3 күндө. Кадимки чымчыктардын сайраганы угулуп атат. Ооба. Петличкадан сиздер угулса керек деп ойлойбуз. Анан туугандар, сиздер бул жерге келсеңиздерчи, машинаны кайерге коём деп кыйналбайсыздар. Парковка аябай кеңири экен. Кеңири мына ушул жерге кирип келесиздер. Бул жакта беседка же мына оң жактагы? Ооба, бул беседка, ооба, беседка болуп, эмелер жабылат, капталдары жабылат. Төйнөп калыптыр, Төйнөп калды. Бул жерде болсо ушу 30 адамдык место. Мисалы бул жака картаңдар мындай путуңу колуму сунуп отурам дегендер отурушат да. Бул жака жашырактары отурса болот. 30 адам батат бул жерге. Мына жерге 30 адам батат экен да? Жакшы экен. 30 адам батат. Көбүнчө кайсы жактан келишет эс алган сиздерге? Бизге ушу Мырзаке, Карагулжа, ушу Өзгөнүн тегерек четинен Жалалабадтан дагы келишет көбүнчө. Жалалабад, Нокаттан, былтыр Баткенден дагы келип атышты. Кара-Шорого барып, анан ал жакта жол жабык болуп, узак жол начар деп, анан ушул жерге келип жатып кетип атышты. Жерде анча жатса да ооба, анча-мынча жатып дагы кетишет да. Салкын экен деп. Кыргыз үйлөрүбүз бар да биякта. Кыргыз үй бар. Канаке, кыргыз үйлөрдү көрөлү жанда. Жүрүңүздөр тагында, мына ушул жакта кыргыз үйлөр бар экен, мондай жакшынакай болгон арчалардан бери соңку эгип койду. Эже өз гүлдү жакшы көрөт окшойт, канада бул жакта роза гүлдөрдөн бери бар экен. Анан мына жерде эже токтой туруңуз. Мына жерде селкинчек. Туугандар, сиздер келсеңиздерчи, уул кыздарыңдар ушул жерден чыкпай эле мына ушундай болуп селкинчектер. Мен акыркы жолу селкинчек келдим, эсимде да жок. Өзүнчө эле керемет да. Анан ушул селкинчек тээп атканда мына жаратылышты да бир мындай кылып карап койсоңуздар туугандар, өтө сонун. Бул жерге келсеңиздер, жолдун эки бетине бийик жап-жашыл тоо. Абасычы туугандар, 100% эмес, 1000%ке таптаза. Эч кандай баягы эмне жок бул жердечи. Эже мына кыргыз үйбү? Ооба, бул кыргыз үй. Канчадан батат бул кыргыз үйүңүзгө? Кыргыз үйгө 30 адам батат. 30 адам батат экен, мына кетип 30 адам батат кыргыз үйдүн. Бул столдорду коюп койсуз, чай чаткан жерлерде. Ооба. Ушунун ичине да жатып калса болот. Ушул жака жатышат. Ооба, ушу кыргыз үйгө жатышат. Жайында жатсаңыздар, сиз баягы тоонун кырында жаткандай эле болосуз, туугандар. Анан ар бир кирип келгенде туугандар, сиздер баягы ылайда баспайт экенсиздер, жакшынакай болгон мондой мээ кылып коюптур. Стяжка менен тротуар кылып койду. Бул жакчы? Бул жакта 2 кишилик место бар. Жатса болот бияка да. Кровать бар. Шарты менен, Ооба. Бул жака да жатса болот. Сонун экен. Анан бияк. Бул жактачы? Бул жака ошо биякта дагы отурушат, көбүнчө мындай суукта үшүдүк деп аялдар бала чакасы менен болсо ушул жака киришет да. Бала чака менен болсо мына жака экен да, жакшы экен, Бир семья менен келип, ооба, ушул жерде отуруп, чайдан ичип, эс алып, 10 күн же бир жума дем алып келсеңиздер жакшы болчу да экен, Ооба, бул жака да ошо аялдар ушул жака жатып алышат, эркектер кыргыз үйгө жатып алышат. Кааласа тамакты өздөрү да жасап жешсе болот биякта. Эме бар.
очоктор бар. Мынакей. Бияктан да жасап өздөрү жей берсе болот. Мен бир катар көрүнчү. Сонда караңыздар. Сулар бар ичинде. 2 казан бар экен. Калсаңыз кичинекей очок бар экен. Ооба. Бүт жактар кафел деген полдору дуалга чейин кафел болуп тур. Анан мына жерде жакшынакай ашкана. Ошол жерде кыскасы тамакты жеңем биширип берет. Жем. Анан мына жерде ысык суу, муздак суу да чыгат экен. Айран пластиктен бул ремонттор кыскасы жакшы экен. Клиенттерге неге жакшы шарт түзүп берипсиз, эже? Ооба, шарттар жакшы эле каралган. Макетонда. Анан бул жакта тоо. Чыксаң эле тоо көрүнөт экен, Бияктан ооз бар, ушудан чыгып ушу үстүгө чип кетишет да. Каяка барып Бияқта мындан чыгып токой кетсин? мунун үстүн буяк менен басканда биягы токой. Ошока эс алышат билбейм, аябай көп кетишет да ушул жактарга. Тамак саман жеп алгандан кийин эле ушу басып келели деп ушака чыгышат. Тамак сиңирип тең, Ооба. Жырткычтар жокпу? Жырткычтар эми күндүзү жок, түнү бар. Бирок түнү сиз үйдө эле болуңуз, ушул жерде эле эс алыңыз. Тура айтам беже? Ооба. Достор, караңыздарчы. Негизи Кыргызстанда аябай кооз жерлер көп. Биз аны просто билбейт экенбиз. Азыр мына ушул дагы бир жерлерди силерге көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Караңыздар, ичи толгон бак экен, бактын ортосунда жайгашкан экен. Бул сонмогон эс алуу жайы. Бул жерде берде 120 адамга чейин батат бул жерге. Көбүнчө бияка 20 жылдыктагы, 20 жылдык, 30 жылдык ушундай юбилейлерди өткөрүшөт да. Бул жагы негизи сахна болуп жасалган. Анан кийин биз жерге ушул жерге отурат элек деген үчүн биз тапчан кылып койдук. Анан мындай чоң мероприятияларда биз бул жерди сахна кылып деле беребиз. Сонун кылып койсуздар, Ооба, сахна кылса да болот. Столдорубуз ушу эме эки тарап кылып, ар кандай кылып, П формасында кылып тизип, адамга жараша кылып тизип бере беребиз да. 120 адамга чейин батат бул жерге. 120 адам батат бул жерге? Ооба, 120 адамга чейин батса болот. Көбүнчө ошо 20 жылдыктын эмелери көп келишет да. Жанагы юбилей өткөрсө болот. Анан да мен кошто айта турган баягы окууну бүткөдө жүрүңүз. Окууну бүтүрүүчүлөр, банкетный зал кылып да өткөрсө болот. Ананчы да мен бир нерсени айтайын дедим да. Анан туугандар, шаардан семьяңыздар менен келип да зор эс алсаңыздар болот экен да. Кыскасы, эгерде мына жерге келип эс алсаңызчы, вообще эсиңизден чыккыс болот. Бала чакаңыз, жеңем өмүр бою сизге ыраазы болот. Анан туугандар, эже бул жак кандай жер? Бул жак кухня. Ушул жерден тамактарды жасап беребиз. Коорлорубуз жасайт тамактарды. Биякта от менен, анан кийин мондай газ менен дагы эметет да. Кааласаңыздар өздөрү дагы келип жасап жесе болот. Болот тең, Ооба. Мына отундан жагып туруп, кааласаңыз отунга тамак пышырам десеңиз, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, анан кичинекей эмесме, бул жак титан экен, титан. Кыскасы жалпысы 6 экен туугандар. Анан бул жерде газ менен. Мына эң жакшы эже келсеңиз жаныма. Мына газ менен кылып жакшы кылыпсыз. Эң зору мына ушул. Себеп сырттан баягы отун жагып, анча от жагылгандар да келип калат да. Ооба. Чисто городскайлар турбу? Шаардыкта. Ошолор сүйүнөт да. Газыңызга эле бышыралычы дешип. Азыр бул жерде тамак калтасызбы? Ооба, азыр кичине тамак асып койдум эле. Мен аштын житиге аш койгон окшойсуң. Таза тыккан экен, ушуга баа берсеңиздер болот экен. Достор, эми бул жакта да эмнелер бар эже? Бул жакта ошо идиш аяктар ушул жерден алышса болот. Охо. Идиштердин баары. Эже мисалы мен келдим дең, келинчегим менен же бир туугандарым менен келдим ушул жерге эс алганы. Мен өзүмдүн үйүмдөгүдөй кылып жүрсөм болот ушул жерде. Ооба, кыздар дагы обслуживание кылат. Кыздарыбыз келет. Чайларын беребиз, ысык чайларды, тамакты кылып беребиз, ооба. Сонун экен го. Шарттарды болушунча түзгөнгө аракет кылдык. Баягы жумушта иштеп жүргөн туугандар силерге өтө ыңгайлуу экен да негизичи. Ооба, биякта тапчандарыбыз. Бул тапчанга канча адам батат? Берге 12-13 адам батат. Охо, баарыса тосулуп жакшынакай парлар да килип коюпсуз. Ооба. Жакшы экен, Бул жер аябай чоң бул площадкасы. Бул жерде танцевальный площадка, ушу танцага түшүп бийлешсе болот. Танцполдун аш жерден калса, музыканы, мына музыкадан бери бар экен туугандар. Бул общий эле Саламалык айылынын ичи боюнча чыккыдай экен, элдерге. Жеткидеки бийик коюп койсоң. Аябай жакшы музыканын эмеси да. Музыка койтасызбы? Ооба. Ой, мынакей туугандар, караңыздар. Азыр эже музыка коюп берип атат. Мен дагы койсоңуз дагы тансаачым жерге мына жата калып тансаап жүрөйүн дедим да. Эже тапчан бул жерде экөө бар экен, Ооба, биякта да тапчан, кичинерээк тапчан берди, бир 6 адамдык. Анан биякта 6 бакан селкинчек. Эже, бассейн канча метрге чейин тереңдиги? Бер жагы 2-10 көмөт да. 2-10 болсо беймарал көмөт экен. Ооба, бул жагы көнмөт. Нар жагы детский. Ал жагы жаш балдар. Ал жагы. Канча убакта бир алмаштырып турасыздар?
Бул 3 күндө эле алмашат. Бул эменин суусу мына булактын суусу. Булактын суу. Зор. Негизи күн аябай ысыкта мына жерге келип жуунсаңыздар сонун болот да. Анан бассейнден чыккандан кийин мындай жуунуп, тарына турган жер бар да. Бар, биякта. Кайсыл жакта? Душ. Мына ушул жерби? Волейбол сүйүүчүлөргө дагы мына жерде площадка уюштуруп коюсуздар да. Ооба, волейбольный площадка бар. Волейбол ойнойм десеңиздер, мына ушул жерде волейбол ойносоңуздар болот экен. Анан бул жерде селкинчек дагы бар экен. Караңыздар. Эже? Ооба. Ушул жер ошондо 1 гектар экен да, чоңдугу. Ооба, ошондой болуп калат го. Ооба, 1 гектарга жакын болуп калат. Азыр биз ушундайынан көчөгө чыксак, баягы Өзгөндөн келген Кара-Шорого чейинки мына центральный жолго чыгып калабызбы? Ооба, мына центральный жол, Кара-Шоронун жолу да. Жолдун эле боюнда. Аябай жакын экен, азыр ал жакта уже малдар да өтүп атат, куйлар өтүп атат наркы бетте. Аябай сонун экен да негизи. Кирип келгенде мындай жакшынакай болгон. Эже бул кушпу? Бүркүт бул. Бул бүркүтпү? Караңыздар тондар. Ким жасадыса да аябай жакшынакай кылып, культурный кылып жасап коюптур, э? Бул таштардан коюп, ортолугуна раствордон коюп. Мына ушул жер менен түп-түз эле барасыздар. Көрдүңүздөр, мына асфальт жолду караңыздар, бул жакта. Бул жакта эс алган келгенде машиналарды токтотуп коюп атат экен. Бул кандай? Ажаткана. Бул ажаткана экен, жаш экен. Анан баардык айланаңыздар тосулган. Тосулган баардыгы. Сырттан эч ким кирип келе албайт. Жок. Бул варатасы. Баягы 3 жаңак деген мына ушул жаңактар бежеке. Ооба, ошон үчүн 3 жаңак деп айтылат да бер. Ошон үчүн 3 жаңак деп айтылат да. Машалла. Бир кылымдык жаңак деп айтышат ушуну. Ушул жаңактарга бир кылым болуп турбу? Ошондой болуп калды деп айтышат да. Туугандар караңыздар. Азыр мына көчө, мына централь көчө. Жүрүңүзчү, көчө жака чыгалчы. Операторубуз алдыбызга өтүп алыңыз. Биз азыр мына көчөнү көрсөтөлүчү сиздерге. Биз эмнеге видеону үзбөй, этпей, ар бирине токтолуп көрсөтүп атабыз туугандар. Себеби сиздер Америкада жүргөндүрсүз, же Дубайда, же Россияда жүргөндүрсүз. Кыргызстанга барып, кайерге барып эс алам деп жүргөн болсоңуз, мына сиз өзүңүз биз менен кошо жүргөндөй кылып көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Достор, эми караңыздар. Мына биз уже жолго чыгып келдик. Мына ушу центральный асфальт жолду көрүп атасыздар, э? Эгерде сиздер Өзгөн шаарынан келсеңиздер, түз эле келесиздер. Салам алейк айыл өкмөтү, салам алейк айылга келесиздер дагы. 3 жаңак эс алуу жайы кайсыл жерде десеңиздер, сиздер түз эле ошол жерге алып келет. Достор, караңыздар, мынакей оң жака буруласыздар, анан мына ушул жерде эс алуу жайы деп дагы жакшынакай болуп баннер илинип турат, реклама. Анан кийин дальше кеткен болсоңуздар, уже наркыл жака Кара-Шорого кетип калышат, э? Мынакей. Анан эже эң эле кызык чери. Канча убакыт иштейсиздер бул жерде? Биз апрелден баштап ошо август айынын этегине чейин иштейбиз. Август айынын этегине чейин иштейсиздер, э? Міне, иштөө убакыт круглосуточный эле боло береби? Ооба, круглосуточный. Достор, биз эжебиздин телефон номерлерин жазып коебуз. Анан айтылбайга маалыматтар болгон болсо, ушул эжебизден чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Заранее дагы броң кылып дагы кылып койсо болот, заранее чалып анан келиш керек да. Бир келгенде канча адамга чейин келсе болот? Месталарыбыз көп эле, бир 8-9 местабыз бар. Общий ушул эс алуу жайга негизи 200 адамдан ашык батат негизи. Анан бөлүнүп ар кандай коллектив келет да. Бир мисалы 80 адам же болбосо чоң коллективдер ошондой келишет да. Мектеп жамааты келишет, садиктер, бүтүрүүчүлөр, 20 жылдык ушундай эмелер 70-80 ушундай болуп келишет да негизи бизге. Жакшы экен анда. Ооба. Туугандар, эми биз видеону жыйынтайлы, убактыңыздарды көп албайлы. Ар бир жерин токтолуп, сонун кылып түшүндүрүп бердик. Бул жакка өтүп алыңыз. Операторубузга толук маалыматты эжебизге чалсаңыздар болот. Номерлерин жазып коем. Биз азыр Өзгөн шаарынын Салам алейк айыл өкмөтүнүн Салам алейк айылында турабыз. Сиздер бул жерге келип сурасаңыздар, эс алуу жайы 3 жаңа кайсы жерде десеңиздер, элдин баардыгы билет. Достор, видео пайдалуу болмосо жүрөкчөнү кызартыңыздар. Мына ушул жайкысын кайсыл жерге барып эс алам деп аткан, ойлонуп аткан досуңузга мына ушул видеолорду бөлүшүп коюңуздар.